Кышында ысык көлгө сууга түшкөн Гулянда, сүйүктүүсү менен келечекке кадам таштаган Анжелика. Жаңы жылды ким кандай тосту? Оливье, шампан, мандарин. Мунун баары жаңы жылдык дастаркондун негизи экени талашсыз. Жаңы жылды тосууга камдануу, бири-бирин куттуктоо өзүнчө эле жагымдуу иш. Кирип келе жаткан чычкан жылы кыргыз атактуулар кандай тосконун тизмектеп көрдүк. Быйыл ырчылар Аваз Акимов менен Айдана Дека жаңы жылды өзгөчө тосушту. Тагыраагы Аваз Акимов ак өргөсүнүн ата-энеси, бир туугандары Жубай менен бул майрамды белгиледи. Ал эми ырчы алып баруучу Анжелика бул жолу жаңы жылды кыздары менен тосту. Белгилей кетчү нерсе, Анжелика айым жаңы жылды жүрөгүн ээлеген мырзасы менен дагы белгиледи. Ал сүйүктүүсү менен чогуу балаты коздогон сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялап, билдирүү калтырды. Биз келечекке карай туура кадам таштадык. Бул менин жеке жашоом тууралуу алгачкы жана акыркы жолу билдирүүм. Болгону бакыт каалап коюңуздар, деп ал. Курбулар жаңырчылар Азиза Айнура Салахидинова, Роза Шакирова 2020 жылды чогуу тосту. Алар кыргыз элине куттуктоо даярдап жатканда шампан атылып кеткен видеосу менен бөлүштү. Бул тууралуу Роза Шакирова буларга токтолду. Баарыбыз үй бүлөбүз менен Нурила деген курбу кызыбыздын үйүнө жаңы жылды тосуу үчүн барганбыз. Элибизге дагы куттуктоо айтып, аны социалдык тармакка жарыялап коелу деп сүйлөп жатканда шампан атылып кетти. Куттуктообуз аягына чыкпай калды, дейт ал. Жаңы жылды чакан корпоративге айландырган ырчы Сема бул майрамды жыл сайын ата-энеси, бир туугандары менен белгилей турганын айтат. Негизи жаңы жылды дайыма бир туугандарым, алардын балдары менен тособуз. 5 бир тууганбыз. Быйыл дагы салттуу бузбай 2020 жылды менин үйүмдө тостук. Майрамда сөзсүз фортепиано ойнойм, балдарым бийлейт, каттоолочулар ырдап кечебиз жакшы өтөт. Бул күнү ата-энеме, бир туугандарыма, алардын балдарына белек тартуулап келем. Быйыл балдарым мага белек беришип, ары таң калтырып, ары кубандырды. Балдарым чоңоюп калганын ошондо билдим. Адатта белекти, сюрприздерди Жубайым жасачу. Мен ага балдарга сен айтып белек бердиртиң десем, Жубайым дагы таң калды, дейт ал. Өзүн кыргыздын деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбек 2020 жылы балдары менен тосту. Белгилей кетсек, 2019 жылы февраль айында Гүлзат Мамытбек мурунку жолдошу менен ажырашкан мезгилде балдары жана үйү жолдошунда калган. Ырчы Гулянда 2020 жылда адаттагынын тышкары тосту. Дегенибиз, ырчы бул майрамды үй бүлөсү, жакын достору ысык көлдө белгиледи. Маалымат булагы Супер Чекит KG.